Assalamu алейкум. Жалпы урматтуу мекендештер, Бишкек шаарынан Воен Антоновкадан сонундагы бир сатыла турган 2 кабаттуу үй чыгып жатат. Мына ушул үй 11 9 размеринде 2 кабаттуу таза 5 жилой бөлмөсү бар. Холл менен кошкондо 6 бөлмөлүү болот экен. Бышык кыштан түшкөн үй, жер аянты таза 3 сотук. Кызыл китеби дагы, договор купля-продажа, техпаспорт, эксплуатациядан дагы өткөн. Бүт бардык юридикалык документтери 100% таза. Бүгүн алам десеңиздер, бүгүн барып оформление жасасаңыздар болот. Анан наличкага алсаңыздар, кааласаңыздар банк аркылуу ипотека жол менен дагы алсаңыздар болот экен. Документтерин бир катар карап текшерип койдук. Бул Бишкек шаарында батыш тарабы Воен Антоновка, азыркы Кожомкул, Так дареги Аларчинская көчөсү 77 дарек болот. 2 навигатордон издеп келе бересиздер. Жер аянтынын узуну 18,5 метр, ал эми туурасы ылдый тарабы 16,5, өйдө тарабы 15,5 метр болот экен. Таза 3 сотук жер аянты. Чоң трасса Денсиопинага 250 гана метр аралык. Тетиги угулда караңыздар. Мына жаңы түшкөн Миште деген сода жайы бар. Жолдун маңдайында, оң тарабыбызда Салкын жай деген ресторанын жанынан эле ушул Аларчинская көчөсүнө чоң трассанын ылдый тарабына бурулуп 250 метр жүрүп келет экенсиздер. Мына ушул сатыла турган үйдүн баасы $115,000. Аз маз кеми болот. Көчө тарабы толугу менен еврозабор тосулган, дарбаза, калитка бүт баары орнотулган. Дарбазадан киргенде эле мына бул тарабы ушул унаа токтотуучу жай, навестин орундугу, астыны эми каалагандай брусчаткасын жасап аласыздар. Суусу бар, электр энергиясы бар, газ менен канализация буюрса эми жакын аралыктарда келет. Жакындап калды. 3-4 эле көчө калды. Мына ушул үй бул тарабынан узуну 11 метр, ал эми туурасы ушул 9 метрден бир аз ашуунураак чыгат. Сыртка жаткана, бактарактары мына ушул тарабында, үйдүн арт тарабында да ушул 1 метрден бир аз ашуунураак аралык калтырылыптыр. Андан бери келе турган болсок, үйдүн сырткы фасады толук жылууланган, үстү тыныке менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт баары коюлган. Сыртына мына житки траверти менен жанагы декоративный ремонттору болгон. Бардык терезелери пластиктен, астында бир бөлмө подвалы дагы бар экен. Так, андан бери мына бул жерде таза суу, скважинадан чыккан. Мына бул тарабы өзүнчө бир көмүркана, отункана кошумча курулуш. Андан бери чыксаңыздар, мына бул жагында дагы бир эшиги бар экен. Бул тарабы дагы өзүнчө мына бул склад бөлмөсү да эми. Бул тарабында дагы ушул отункана болуп турат учурда. Так, андан бери келсеңиздер, мына бул тарабында дагы ушул 1,5-2 метрдин тегерегинде аралык бар. Үйдүн арт тарабында дагы бош орун бар. Үйдүн астындагы подвал, топка бүт бар ушул жакта жайгашкан. Кире турган болсок, мына киргенде астыны стяжка кылып койгон, чакан болгон бөлмө, топкасы, отопление системасы бүт бар ушул жерден жылытылат. Көмүр менен жага бересиздер. Анан биринчи кабат толугу менен водяной теплый пол, бүт бардык системасы ушул жерде орнотулган. Берки тарабында чакан бир бөлмөсү. Бул тарабы, андан бери жагы, мына бул жагы ушул чисто таза дыйканчылык да. Мына варенье, саренье, салат, бүт бардык компотторду ушул жака сактайсыздар. Так, жүрүңүздөр. Биринчи кабаттан баштап көрсөтүп беребиз. Үйдүн баасыны $115,000 аз маз кеми бар деп жатат. Документинен коркпойсуздар, кызалат болбойсуздар. Келгенде мына тепкичтен киргенде негизги брон эшиги, андан бери киргенибизде мына бул жагы прихожка, бардык бөлмөлөрдүн полдору ламинат. Биринчи кабат толугу менен ушул водяной теплый пол бар. Сол тарабына санузелге киресиздер мына. Асты кафелленген. Мына бул тарабы ушул септикке барган түтүкчөлөрү, жылуу суу, муздак суу бүт баары киргизилген. Бул тарабында дагы мына аристондун орду, астында стиралканын орду бүт баары каралган да. Мына бул жагы ажаткана, унитаздар бүт баары коюлуптур. Андан кийинки эшик бул жагы эми душ кабина, душ бөлмөсү. Так, жүрүңүздөр. Андан бери киргенде бул тарабы холл, тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. Мына бул тарабы эми мындай чакан стулду коюп, чай ичүүчү жайды уюштуруп алсаңыздар болот экен. Так, андан бери мына бул тарабы зал бөлмөсү. Мына келиңиздер. Мына зал, кенен болгон зал, килемдердин бардыгы жап-жаңы болуп салыныптыр. Потологу, натяжной потолок, бүтүн кичи лампалар орнотулган, батыш тарабынан ушул отопление батареялары, пластик терезелери бүт баары коюлган. Даярда алып туруп эле кирип, көчүп кирип жашай бересиздер. Так, андан бери келиңиздер. Бул жагы кухня бөлмөсү, мына. Кухня, потологу, натяжной, дубалдары толук обой чапталган. Анан кухонный гарнитуралары бүт баары ушинтип коюлуптур. Орнотулган мына. Жаңы эмеректер ушул под заказ жасалыптыр. Жылуу суу, муздак суу баары киргизилген. Так, экинчи кабатта дагы 3 бөлмөсү бар. Кана жүрүңүздөр.
Тепкичтеринин баардыгы ушул жыгачтан жасалган тепкич. Чыга турган болсок, кана келиңиздер. Экинчи кабатта расширительный бачок мынау тарабында жайгашып тур, отопленияныкі. Бул тарабы ушул кенен болгон холл бөлмөсү. Бул жагы өзүнчө бир спальный, күнчыгыш тарабында бир катар көрүп коюңуздар. Бул жагы өзүнчө бир спальный бөлмө. Анан ар бир бөлмөдө туугандар, ар бир бөлмөдө өзүнүн вытяжкалары орнотулган. Интернет кабель мынау жагы экинчи бөлмөсү, мына бул жагына вытяжкасы мынау жеринде орнотулуптур. Биринчи кабатта дагы бар. Так, андан бери бул тарапта дагы эки бөлмөсү бар. Жалпысынан ошондо экинчи кабатта 4 бөлмө, биринчи кабатта болсо холл, кухня, зал менен жалпысы 7 бөлмөлүү болуп калат. Мына, бул жагы дагы бир чакан болгон спальный. Вытяжкалар менен коюлган. Андан бери келсеңиздер, мына бул жагы гардеробный, мына кенен болгон гардеробный, лампасы жок экен азыр. Мына бул жагы эң акыркы бөлмө, бул дагы бир чакан детский спальный. Көрдүңүздөр, туугандар? Мына ушул 2 кабаттуу 11ге 9 размериндеги бышык-кычтан салынган сырткы фасад толук жылууланган үй шашылыш түрдө $115,000 кеми бар деп сатууга чыгып жатат. Жер аянты таза 3 сотук, колумда госактысы, кызыл китеби, эксплуатация проектиси, техпаспорт, договор купля-продажа, андан кийин мына бул кызыл китеби турат. Кызыл китеби узуну туурасында бир катар сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына жер аянтынын узуну туурасы 18,5 узуну, туурасы 16,5, бул тарабы 15,5 болот экен. Таза Аларчинская көчөсү 77-чи дарек болуп калат. Айланасында туугандар 3 мектеп бар. Жакын 500 метрлик радиуста. Балдар бакчасы бар. 250 метрде мына ушул Денсия Опена чоң трассасынан маршруттук транспорт любой жакка кетет. Чалып сүйлөшөсүздөр, Сон локация бүт тарабы тосулган, документтери колдо, ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот. Лайктан басып коюңуздар, колдоп коюңуздар, комментарийден жазып, достор менен бөлүшүп коесуздар. Ассаламу алейкум.